Кайра. Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар жана угармандар, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Сиздер менен чогуу кайрадан Сыр маек программасы орун алып отурат. Үйдөлүк Окей радиосу менен биргеликте болуңуздар. Бүгүн болсо сиздер менен чогуу биз жагымдуу маанайда жай дасторкондо отургандай бир жагдайда жакшы бир маекти куралы деп турабыз. Бүгүнкү коногум дагы кызыктуу. Ошондуктан бардык жумуштарды бүтүрүп коюп, уйду саап коюп, чөптү салып коюп, айылда болсоңуз, бир дасторкондун үстүндө отуруп биз менен чогуу маектешиңиз. Анткени бүгүнкү биздин маегибиз өтө маанилүү, сиздин жашооңузга бир жакшы салымын кошот деген үмүттөмүн. Анткени бүгүн сиздер менен чогуу биз тил үйрөнүүгө болгон жакшы кеңештерди алганга аракет кылабыз. Албетте, тил үйрөнүүнү туура жолго салып алса, ийгилик жаратып, кадыр барк, ошондой эле мүмкүнчүлүктөр да ачылат эмеспи жашоодо. Келиңиздер, анда биз баштадык. Кызматта Канат Алмамбетов сиздер менен чогуу биргеликте жакшы маанайда биз баарлашкан турабыз. Бүгүн бизде конокто котормочу Канат Калмакиевди конокко чакырганбыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз жакшы? Жакшы. Жакшы. Анан биз болсо мынакей аралыктан азыр маектешип атабыз. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө ушул азыркы учурда интернет жоголбосо экен, ошо байланыш жакшы болсо экен деп тилейли. Анан биз баштайбыз. Анда эмесе, урматтуу угарманым, келиңиздер, Окей радиосу менен биргеликте болуңуз дагы. Биз менен чогуу анда тил үйрөнүүгө болгон сизде мүмкүнчүлүк бар. Анткени биз тилди үйрөнүп баштайбыз. Албетте, кимдир бирөө эртең менен түштө, кечинде кайталап учурашып англисче how are you деген менен эле чектелип калат экен. Кимдир болсо ошол эле курсташтары менен, ошол эле жанындагы достору менен, тааныштары менен чогуу баштап эле тилди жадыбалдай жаттап, түш жоруп, керек болсо башка тырмаларды чечкенге чейин барат экен да. Мына ошондуктан азыр болсо бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Тил бүгүнкү темабыз болсо тил үйрөнөбүз. Жакшы, алгач Канат сага суроо берейин. Тил үйрөнүүнү негизи эле каалоо кайдан башталды? Мисалы, баарыбызда эле каалоо бар тил үйрөнгөнгө, бирок эмнегедир ошол каалоону мындай туура багыттап албагандыктанбы, деги эле өзүңдө кандай болду тилге болгон кызыгуу? Негизи тилге болгон кызыгуум негизи кичинекей чактан мектепте окуп жүргөндө эле бар болчу экен, азыр ошо ойлонсом. Анан балким ошо биз 90-жылдары өспүрүм болуп калдык да, анан ошол убакта чет жактан ар кандай кинолорду көрүп баштадык, ар кандай сериалдарды көрүп баштадык. Анан негизи ошол убакта көп нерсе жок болгондуктан ошол нерселер, ошол кинолор, балким ошол бизге жаңы ачылган, телевизор аркылуу ачылган жаңы дүйнө таасир эткен болуш керек. Анткени көбүнчө жанагы кинолорду көргөндө орусча же кыргызча, көбүнчө орусча болчу ал кезде. Орусча которуп көрсөтүшчү эле го, анан аркасында үндөрдү угуп калчубуз да, кээ бир фразаларды угуп калчубуз англисче. Анан ошолорго мен аябай кызыкчумун да, ошол ар жакта сүйлөп аткан адамдардын сүйлөгөнүн өзүбүз эле түшүнсөк гана депчи. Анткени көп учурда билесиңер, ал кезде мындай бир эле киши үнүн кээде жашыргансыз бир мыңкылдап которчу эле го. Аттуу деле которулган кинолорду көрчү эмеспиз да. Анан ошон үчүн мага кызык болчу да. Ошол аялдын сүйлөгөнүн, ошол эркек которуп бергенин карабай, эмне эле укпай, өзүн эле уксак деп кыялданчумун. Ошондон башталган болуш керек. Эң алгач, Ооба, анан баары бир сырттан да таасир болгон да. Анткени мен ошол англисче үйрөнгөнгө ошол жардам болсун деп ата энем бир мугалимди таап ошол жөнөтчү да меничи, репетитор кылыпчы. Анан ошол мугалимге мен жарым эле жыл барып калгам. Анткени күзүндө баштап, анан аябай кышкысын суук болуп кетип, анан кеч болуп кетип, үйдөгүлөр барбай эле кой деп токтотуп салышкан да. Ошондо эжем ошол
үйгө чейин келип, мамамдын иштеген үйүнө, жерине чейин келип, аябай суранганда балаңарда бар экен, шык бар экен, окуш керек депчи. Эмне акчаңар жетпей атабы, мен арзаныраак кылып берейин, балаңарды сөзсүз окутушуңар керек. Бул азыркы мектептен башка мектепке которгула, мен ошол жерде иштейм деп аябай чуркаган мен үчүн биринчи жолу ошентип бирөө чуркаган да. Ал Ошол мага аябай дем берген, мен окуй ала турбаймынбы депчи. ал эже мындай гос мектепте эле окучу беле же жеке менчик? Жок, мындай мындай эле мектепте окучу, анан мен башка мектепте окучумун, ал башка мектепте сабак берчү да. Анан ошол мен иштеген мектеп жакшы, ал лицей. Ошол жака бергиле, аякта атайын жалаң англисче үйрөткөн класс бар. Ошол жака бергиле деп эле ата энемди кыйнаган да. Жакшы, Ошол да жакшы. аябай чоң түрткү болгон, аябай шыктандырган да мени. Сырттан бирөөнүн баа берүүсү дагы таасир эткен да. Ал А, кезде мен 8 класс болчумун да. 8 класс. Анан ал эже кандай окутчу эле? Азыркы сенин бабаң менен ал эже сени кандай окутуптур? Эми ал кезде негизи азыр карап көрсөм материал деле болчу эмес экен да. Аябай материал аз. Анан ал кезде ошол керек болсо мындай эмне деп коет, сөздүк менде мисалы сөздүк да жок болчу да. Базардан сатып алайын десең, базарда да жок болчу. Сөздүк А, колдонууга мүмкүн эмесми? Анда санда эле кишилер да бар. Анан базарда да сатылбайт. Англисче үйрөнөм деп китеп издесең да жок болчу да ал кезде. М, Балким Бишкекте болгондур, Караколдо мен туулуп өскөн шаарда жок болчу да. Анан ал эжеде ошол кезде баягы окута турган программасы бар эле, мындай кассеталары бар эле. Ошол эже атайын өзү эле окута бербей, ошол аудирование да кылчу да, баягы китеп Аха. аркылуу адамдардын сүйлөгөнүн, ар кандай бир тексттерди укчубуз. Ошо биздин угуубузду дагы аябай тарбиялаганга, өстүргөнгө аракет кылган экен. Анан ошол убакка салыштырмалуу анын материалдары аябай эле жакшы болчу экен да. Анан мисалы мен бир кичинекей күндөлүк сатып алгам. Анын сырткы жанагы кабыгы жок болчу да. Анан арасында кээ бир барактары деле жок болчу да. Бирок андан башка күндөлүгүм жок. Ошо менен эле окучумун. Анан бир күнү апам базардан башка эле бир китептин көчүрмөсүн сатып жүрүптүр, бирөөчү. Аха. Ошону сатып берген. Ал көчүрмө менен да мен далай окуп жүрдүм да. Ошондой шартта окуганбыз, бирок ал мугалимдин эмеси аябай жакшы болчу экен, материалдары. Анан А, ал ошо бизди 4-5 бириктирип алып окутчу. Жакшы болчу да, аябай о- кызыктуу. Эми ошол кезде азыркыга салыштырмалуу мындай азыр пособие аябай көп да. Ошол кезге Азыр салыштырмалуу. мен Анан эми ошондо мындай өзүңдө кандай каалоо бар эле? Мисалы ошондой жок болуп атса дагы, тартыш болуп атса дагы окуш үчүн мындай ошо каалоо кайдан пайда болду дегеним да. Мисалы эми мүмкүнчүлүк жок болсо, ата энең болсо окубай эле кой балам, жөн эле кой деп, алар мындай каалоосу жок болуп атса. ошо каалоо эмнегедир дайыма бар болчу, кызыгуу бар эле, аябай сүйлөгүм келчү, аябай окугум келчү англисчечи. Балким бир мындай Анан кимдир бирөөдөн таасирлендиңби дейм да. Мисалы кимдир бирөө таасир берип, мындай туугандардын арасында андай деле адамдар бар беле же жок беле? ушу аябай эле таасир эткен ушул мугалим болчу башындачы. Анан А, мен ошого кызыгып баштап, анан кийин неме болуп калды да, менин оюмча ошол биз мектепте окуп жүргөндө Бишкектен кээде студенттер келип калчу да. Анан алар келип, алар мындай ийгиликтүү студенттер деп атайын келишчү беле же чакырышчу беле, билбей калдым. Анан алар келип ушундай Аутта деген университет бар. Ушинтип мен Америкага барып келгем, ушинтип мен Францияга барып келгем деп ушул студенттер бизге келип өзүнүн жашоосун кантип ийгиликке жетишкендерин айтып беришчү да. а. Анан ошолор мени аябай шыктандырган да. Мен жанагы мугалим айтып атпайбы, тиги башка мектепке котор деген ушу мектепке барып окуп калдым да. Мгм. Анан ошолордун келип айтып бергендери мага аябай чоң таасир эткен.
булар деле ушул мен окуган мектепти бүтүрүптүр депчи. Бирок ошол Бишкекке барып бирөөсү аутчага тапшырыптыр, бирөөсү Америкага барып окуп келиптир, бирөөсү Францияга барып окуп келиптир деп мен ошол эсимде. Ошол күн ушуга чейин биздин сабагыбызга келип, биздер менен жолугуп, биз менен ойноп, өзүнүн жашоосун айтып беришкен да. Анан ошол мен үчүн аябай чоң таасир болгон. Болсо демек мындай ийгиликке жетсе болот турбайбы депчи. Анан ошол күндөн тартып мен мурункудан да катуу окуп баштадым. Мен барышым керек Америкага, мен ошол Франциясына барышым керек депчи, ушакта жүрө бербей деп. 8-класста башталган. Анан бизде ошо менин классымда эки тилди үйрөнсө болот эле да, французча анан англисче. Сен французча жана окудуңбу же англисче жана окудуң, Башында мен французчага болуп кеттим да. Анткени мен карадым, баягы конкурстарга, олимпиадаларга катышканда англисчеде ал кезде аябай эме көп болчу да. Салгылашуу чоң болчу аябай. Бир орунга балким бир 5, 6, 7 бала мындай жарышчу да. Анан менден жакшы билген студенттер, окуучулар көп болгондуктан мен ойлодум, мен бул англисчени тандасам көптү ийгиликке жетишпей калышы мүмкүн. Андан көрө мен французчаны тандайын. Ал жакта конкуренция күчтүү, көп. Аякта аябай аз да, французчаны билген окуучулар да аз, Англис тарабында. да аз. Анан олимпиада болобу, конкурс болобу утканга мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп мен французскийди тандап алгам башында. 8-класстан 11-класска чейин мен жалаң французчаны көбүрөөк окуп, англисчени окуган деле эмесмин да негизи. Англисчем аябай эле начар болчу. Керек болсо мен англискийден берген мугалим кийин башка мугалим болуп кетти. Анан ал гос экзаменди эптеп атып 5-ке тапшырганда, анан ошол айтканда мен уялам, эми сен барып англисчени ким үйрөттү десе, менин атымды айтпачы деп мени баягы гос экзамен тапшырып атканда аябай уят кылган да. Эптеп эле сага 5 койдум депчи. Анан ошол мага да аябай таасир эткен. Ошондо мен мугалимге айткамда, көрөсүң, мен бир күнү кайра келип, мен тиги көрсөтөм, мен тиги андай эмес, мен башкача болорумду деп. Анткени ал айтып атпайбы, мына сен аутчага тапшырган, кетип бартасың кыйын болуп, алдыга англисчең менен кантип тапшыргантасың, сен мени уят эле кыласың депчи. Айтпа, мен жөнүндө айтпа. Ооба, ошентип эле айткан. Анан элдин көзүнчө жалгыз жекеде айткан эмес, бүт классташтарымдын көзүнчө ошентип аябай эме кылган да, намысыма тийген. Анан мен ошондо убада берип койгом, мен кайра келип сөзсүз бул эжеге көрсөтөм депчи, мен аутчага тапшыра алам, мен окуй алам деп. Ошондой дагы убакыттар болгон. Анан кайра келип эжеге айттыңбы, мына мен тапшырдым, окуп атам деп? Мүмкүнчүлүк болдубу? Анан кийин мен баягы французча менен кетем деп университетке келип, анан ал иш болбой калып, мен англисчеге өтүп кетип, анан бир жыл аябай англисче окуп, анан Америкага бир конкурска өтүп кетип чыгып, Америкадан келип анан ошол мугалимге баргам да. Мына мен Америкадан келдим деп. Анан эмне деди? Ал эми баягы айткан сөздөрүн унутуп деле калса керек. Баласына мактап баштады, канат абаң аябай кыйын окуучу, англисчеси кичинекей чагында эле ал кезде уже баласын коюп, ал баласын түрткүлөп жүргөн. Жакшы. Канат, менин үнүм тунук эле жакшы эле угулуп атабы? Ооба. Тиги Уолт Диснейдин жашоосунда болгон турбайбы? Уолт Диснейди дагы жумуштан чыгарып койгондо, сенин талантың жок деп чыгарып койгон эмеспи? Анан Уолт Дисней болсо ал мышыктан коркчу экен да өзүчө. Анан ошондон дагы баягы коркконун баарын жеңиш үчүн ал ыза күчтүү мотиватор болгон экен да. Көйгөй ан үчүн мындай күчтүү мүмкүнчүлүк болгон экен да. Жакшы, эми сонун басып өткөн бир мындай бир чети күлкүнү жараткан, бир чети бир мындай жагымдуу элестерди курчаган англис тилиндеги бир сонун тажрыйбаң бар экен жашоодогу. Мына азыркы учурда мисалы ар бирибиз эле англисчени баштагыбыз келет, окуубуз келет да.
Албетте биз мына азыркы учурда мурдунку убактарга карай турган болсок, өзүң айтып атасың, бизде деген баягы сөздүк жок болчу. Сөздүктү бирөө таап алса, аны мындай кадырлап, кастарлап, аябай баасы дагы бий келет да. Азыр болсо сөздүктөн көп нерсе жок. Ар кандай тиркемелер, Ооба. сайттар, бекер курстар, мына ушунун баардыгы болуп туруп, эмне үчүн биз окубайбыз? Эмне үчүн бизде мындай каалоо жок? Мисалы жаштарда ар бирибиз баштайбыз, окуубуз келет, таасирленебиз, бирок ошол кыска убакытка чейин эле жетип калат. Мындай бир батарея сыяктуу да. Мен да аябай көп ушул суроону берем. Эмнеге мен мына канча 20 жыл мурун баштадым эле англисче үйрөнөм деп. Ошол кезде эле элдер аябай кызыкчу эле, азыр деле кызыгат, бирок эмнегедир англисчени элдин баары үйрөнүп кеткен жок, э? Жыйынтык аз. Мен да аябай көп ойлоном да бул жөнүндөчү. Анткени менден ушунча көп сурашат да, кантип үйрөндүң эле, М. кайсы жака барып окусам болот. Анан чынын айтсам мен азыр билбейм деле да эмне бар азыр Бишкектечи көп. Менден жакшы билгендер да бар да, биякта моундай мектеп бар анан депчи. Бирок мен ойлойм, менин жашоом негизинде, менин тажрыйбам негизинде эгер кандайдыр бир нерсе сен үчүн ушунчалык маанилүү болуп, муну кылбасам менин жашоом тескери жакка бурулат же мен каалаганыма жетпейм. Мындай бар го, мындай орусчасын таппай атпаймынбы? Мындай жизненно важный деп коет го. Кантип айтса болот кыргызча? Ну, жашоодо маанилүү нерсе. Мына жашоом ушуга көз каранды, мындан ары А. келечегим ушуга көз каранды деген нерсе болгондо мен үчүнчү, англисче үйрөнбөсөм мен кара колдо эле калмакмын. Мен кара колдо эле калгым келген эмес да, мен Канат өзү ушунчалык кара колдон деп эле айтып коелу, ошол кезде эле мен э? мен ошол кичинекей кара колдон чыгып, мындай мен бүт дүйнө жүзүн кыдыргым келчү ошол кезде элечи. Мен аябай кыялданчумун, Кудайдан күндө суранчумун, мен ушундай жумушту иштеп калсам экен, жер жүзүн да көрүп, анан окуп, эмне эле тиги иштеп дагы анан жер жүзүн да кыдырып, анткени иштеп жүрсөң, оокат кылайын деп жүрсөң, кантип жер жүзүн кыдырасың? Экөө тең Ооба. чогуу болсо мен көп жерди кыдырат элем деп аябай кыялданчумун да. Анан мен ошол кезде университеттердин сапатын бир сыйра изилдеп, анан мен ата энеме айтчумун да, мен ушул ауытсак эле окуйм Бишкекке депчи. М. Өйтпөсө мен башка бир да университетке окугум келбейт. Андан көрө мен кайра караколго келип эле базарга иштеп акча табам. А. Башка жерде коррупция, мындай акча төлөмөй, ошолордун баарын мен башыман өткөргүм келген эмес да, мен жөн эле окугум келген. М. Анткени баягы студенттер ошентип таасир эткен да, аякта жакшы окутат, анан мүмкүнчүлүктөр ачылат депчи. Мен үчүн ошол англис тилин үйрөнүү абдан маанилүү болгон да. Мисалы мен французскийди окуп атканда бир гана максатым бар эле, мен французскийди окуп, 11 класста республиканский олимпиада деп коет го, ошондон жеңип Францияга баргым келет деген максат менен окугам да. А. Анткени биздин мектептен мага чейин эле эки окуучу ошол французскийден олимпиаданы жеңип Францияга барып кайра келген да. Анан ошолор мага аябай таасир эткен да. Бирөөсү менин классташым болчу, бирөөсү бизге чейинки бүткөн класс эле. Анан аларды окуткан мугалим да айтты: "Мен сени дагы ошондой эле окутам" деп. Анан мен 4 жыл окуп, анан 11 класста ушул Бишкекке келип, ушул республиканский олимпиаданы жеңип, анан Францияга барып келгем да. А. Анан Францияга барып келип эле, мен Америкага барышым керек, мен аутсага тапшырышым керек деп анан англисчеге өтө баштадым да, акырындапчы. Анан М. университетке тапшыргандан кийин француз тили боюнча факультетине тапшырып аутсага. Бирок мага айтышты да, 4 эле студент өттү, биз бул отделенияны жабабыз, сиз студент болбой калдыңыз деп атпайбы. Анан анда эмне кылам мен десем, силер андан көрө бир жыл бизде ушундай даярдоо факультети бар, жалаң англисче окуйсуңар, математика окуйсуңар, анан кайра эмки жылы тапшыргыла деп атпайбы. Мгм. Элестетиңиз, 11 классты бүттүм, менен менин классташтарым 1 курс болуп жүрөт, мен керек болсо 1 курс болбой калдым да. М. Анан аябай уялдым.
ошол кезде эми баягы ал кездеги ушундай кичинекей нерсе деле азыр сезилет, бирок ал кезде аябай чоң мындай уят сезим болгондо, кантип айтам эми мен студент болбой калдым деп. Анан болбой эле, бул мен үчүн ошол англисче үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот экен, аутсага тапшырып калайын деп эле макул болуп, бир жыл күнү түнү, мындайча айтканда, эртең менен 8ден кечки 10, керек болсо кээде 12ге чейин английскийден башка эч нерсе окуган жокмун да бир жыл. Бир жылда. Бир жыл мен сентябрда башталган, эмки майга чейин окушум керек эле да. Аутсага тапшыргандай деңгээлге жетишим керек эле. Буга чейин мен французскийге таянып келгем да аутсага тапшырам депчи. Анымды алып коюшту да. Кудай ошондой менин жашоомду ушинтип кийлигишти, мындайча айтканда, мен күтпөгөндөй баягы менин таянып аткан нерсемди алып койду, анан кайра жаңы нерсеге көчүшүм керек болду да. Анан ошондо мен ойлойм, менин жашоомдун кандай болуп кетишине ошол убакыт аябай маанилүү болчу. Ошол англис тилди үйрөнүү мен үчүн жанагындай жашоого таасир эте турган кийинки кадам эле. Ошон үчүн мен баардыгын таштап только англиский үйрөнгөм. Досторум менен да жолуккан жокмун, классташтарым менен да издеп алар менен убакыт өткөргөн жокмун. Эртең менен университетке барчумун, түшкө чейин үй тапшырма жасап. Ал кезде биздин университетте аутса болсо дагы аябай жакшы деген Оксфордский күндөлүк, Оксфорд сөздүк дегенден экөө эле болчу, бүт 900 эки эле сөздүк бар эле да. Анын бирөөсүн мен эртең менен 8де барып алып алчумун да. Алып алып кечке ошону көтөрүп жүрө берчимин да, эч кимге бербейчи. Анан мен таанып калганда баягы сөздүктү издесе эле мени издеп баштачу да, сөздүк жок болуп калат. Канатта болуш керек деп эле. Мен Ошол 900 студенттен көбүнө ал сөздүктүн кереги жок беле? Анткени баягы башка даярдоо факультетинде эле окушат да англисченичи, аябай терең. Башкалар уже англисчени билет, аларга көп деле кереги жок. Бизге ушундай эме үй тапшырмаларды берчи, ошол эле күндөлүк жардам берчү да. Калганы канча эле? Мисалы 9 баланын мейли 100 деле канча эле? Эгерде сөздүк 8де болсо, эртең менен саат 8де алып алганда. Андан башка кичирээк сөздүктөр бар. Анан ошол кезде жаңы эле сөздүктөр пайда болуп баштаган. Бирок тиги жакшысы болчу да? Ал Оксфордский деген аябай чоң мондай сөздүк болчу да. Калгандары кичинекей, жөнөкөй болчу да. Анан ошентип түшкө чейин үй тапшырмаларды жасап, түштөн кийин сабактарыбыз башталчу 5ке чейин. Үйгө келчүмүн, 1-2 саат эс алып алып, кайра үй тапшырма жасап баштачумун. Ошентип мен күнү түнү окугам да аябай. Ушуну мен үйрөнүп кетишим керек депчи. Ошол эң чоң эме болуп калуу берди го. Анткени менде мындай максат бар болчу, мен моуну кылыш үчүн англисче окушум керек. Муну окубасам мен да билбейм келечегим эмне болот дегенчи. Анда күчтүү максат керек экен да? Менимче күчтүү максат керек. Анткени эмне үчүн кылып атканыңды билбесең англис тил болобу, мисалы мектеп, университетте бир кесипти окуп атсаңчы, эмне керек экенин билбесең, албетте биякта калуу деле жок да, кылгың келбейт, башка нерсе алаксытат. Мындай курмандыктарга да бара албайсың да. Менимчечи. Ошол эми мисалы күчтүү каалоо болуш үчүн мисалы көп нерседен баш тартышың керек да. Мисалы ал учурда досторуң бар дегендей, ошол эле учурда бир жакшынакай кинону көргүң келет, эс алып жүргүң келет, жөн эле эчтеке кылбай эле басып жүргүң келет. Ушул каалоолор деле сенде болгон да, туурабы? Болгон, бирок мен бир жыл кое турушум керек. Бир жыл ошол чогуу группалаштарыбыз менен анда санда эс алчубуз. Мен айтып атпаймынбы, көп даже дем алыш күнү барып окучумун. Дем алыш күнү барып университетте окут дегенди биринчи жолу көрүп атам деп мен туугандардын үйүндө жашачумун да. Алар таң калчу да. Ой, эмне кыласың эми, дем алыш күнү үйдө эле калбайсың? Жок, мен барышым керек. Дем алыш күнү библиотека тынч да, эч ким жок. Көп нерсе кыласың. Үйдө ызычуу, үйдө шарт жок. Анан ошол жака барып окучумун да дем алыш күнүнчү. Анан неме, мен атайын эле чечим чыгаргам, мен бир жыл кое турайын. Эмки жылдан баштап деле жыргайм дегендейчи. Анда күчтүү каалоо, анан
Анча мынча шаан шөкөттү жөн эле убакытты текке кетиргендин баардыгын токтото туруп анан кадам ташташ керек турбайбы? Ошондой да тиги неме. Менин оюмча ошол бир курмандыкка бармайынча жаңы нерсе үйрөнбөйбүз да. Анткени биздин убактыбыз, мисалы мен азыр деле окуп атам, убакытты көп нерсе алат азырчы, мындай жумуш, үй бүлө, анан дагы бирөө адамдын жумушу, баары эле убактыңды талаша берет да. Азыркы заманда өзгөчө ушундай болуп калбадыбы? Анан ошол убактыңды талашып аткан күчтөрдү мындай аябай жакшы билип, анан өзүңдүн да каалоолоруң бар да, муну кылгың келет, тигини кылгың келет. Анан ошолордун кээ бирөөсүнөн да баш тартып, эмнени окугуң келип атса же эмнени кылгың келип атса, ошого болушунча убакытты бөлүш керек экен да. Анан мисалы азыр сунуш кылып атышпайбы? Жумасына 3 жолу барып 1 сааттан окуп коесуң. Анан баягы көп деле нерсе беришпейт, балким үй тапшырма деле аз эле болот. Ал мындай эле мындай эмне деп коет, жөнөкөй эле мындай анда сандай сүйлөгөндү билген же болбосо Үстүртөдөн терең эмес. билгенге балким жардам берет. А бирок мындай терең тилди өздөштүрөм десең, менин оюмча андан да көп убакыт коротуш керек да. Эми ошол жерде ошо менен жашап калышың керек го, менин оюмча. Анда ошол мисалы 1 жылдын тегерегинде күчтүү каалоо, анан убакытыңдын баардыгын көп сен каалаган, баягы эс алгың келгендердин баарын токтотуп, анан убакытты көп бөлүү, убакытты көп бөлүү. Ошондо дем алыш күнү дагы элдер эс алып, уктап, жыргап жүргөндө сен окуган турбайсыңбы? Мен ошенткем да эми элдин баарын эле ошентип кантип эметебиз. Бирок эми бул жакшы ой болуп атат да. Эгерде 1 жылдай, мисалы 1 жылдай башкорттун менен кирип, үйрөнүп, тилди бир жолго салып алгандан кийин, андан кийин эс ала берсең болот да. Андан кийин башка мүмкүнчүлүк андан да. кийин эс алмактуусун, андан да жакшы нерселер кыла баштайсың да. 1 жыл окуп, ушуну бир жолго салып алгандан кийин көнүп каласың да, андан кийин эс алгың деле келбей калат го дейм. Андан ары каскың келип калат да. Ошо да негизи ошол тиги мен ошол эмеден кийин билем, ошол тажрыйбадан кийин кандай гана башка нерсени терең өздөштүрөм десең, ошентип курмандыктарга барып, убактыңды болушунча бөлүп, ошол нерсенин фанаты болмоюнча, ал сеники болбойт экен да. Анан мен бул нерсени терең билем деп да айта албайсың да. Үстүртөн билип жүрө беришиң мүмкүн, а бирок терең барыш үчүн ошентип башкортуң менен киришиң керек экен. Мисалы футболисттер ошентип атпайбы? Канат, азыр сен будильниктин бир нерсе айтып атат го дейм, Азыр өчүрүп коеюн. Ошону өчүрүп койчу. Жакшы. Биз уланталы, урматтуу бизди угуп жаткан жана көрүп жаткан угармандарыбыз, бүгүн сиздер менен чогуу тил үйрөнүү тууралуу жакшы маекти баштаганбыз. Ортолоп калдык буюрса. Анан сиз дагы мүмкүнчүлүк болсо бизге кошулсаңыз болот. Бизде котормочу Канат Калмакиев биз менен чогуу биргеликте. Ал жашоосунда кантип тилге болгон кызыгуусун арттырган, кантип тил үйрөнгөн жакшы сонун кеңештерди берди десем болот. Анан сиз дагы азыр буюрса дагы сонун кеңештерди алабыз деген үмүттөбүз. Угуп жатканыңыз үй бүлөлүк Окей радиосу Сыр маек программасындабыз. Жакшы, кичине убакытты артка түрдүрүп айткан бир оюңа кайрылсам, сен ошол өспүрүм кезде эле дүйнө жүзүн кыдырам деген жакшы бир каалоо, тилекти ойлоп турсуң да. Анан дүйнө жүзүн кыдырып жумушуң да ошол болдубу? Ооба, мен азыр ошол тил билген үчүн, тил билсең эле ошондой сыяктуу жумуштарга өзүнөн өзү илинип калат экенсиң да. Табылат экен. Мисалы азыр мен жумуштан мисалы бир конференцияга барыш керек болсо, же болбосо дагы башка бир командировкаларга барыш керек болсо, тил билген үчүн мен көп барып калам да. Башында жөнөкөй эле кызматчы болсом дагы ошол же котормочу болуп жөнөтүп ишет, же сен барып кел деп өкүл кылып жөнөтүп ишет, же ар кандай дагы
себептер менен ошол тилдин айынан мен көп жерге бардым. Анан ошон үчүн өзүмдүн ишимди кылып жүрүп эле баягы жерди көрүп, тигил өлкөгө барып, бул өлкөгө барып, анан эми дүйнө жүзүн кыдырбасам дагы бир 10-15 өлкөгө барып келдим да, акыркы бир 10 жылдын ичиндечи. Аха. Анан үчүн бул Кудайдын аябай чоң белеги. Мен мындан дагы мындайды керек болсо күткөн эмесмин да. Анан ошон үчүн тиги анан мен дайыма айтам, бир гана себеп бул менин тилим депчи. Антпесе мага окшош менден да жакшы өкүлдөр бар болушу мүмкүн, менден да жакшы ишти кылган адамдар болушу мүмкүн. Бирок тилдин айынан мени биринчи тандашат. Анан тилдин айынан дагы балким мени жумуштан кетиргиси келбейт, мисалычы. Мен бир нерсени балким менин ордума башка бирөөнү алып келейин десе дагы, мен кээде ошентип ойлоп кетем да, ошол тилдин айынан эле мен бир жумушта көпкө кармалып калдым окшойт депчи. Анан ошон үчүн анткени мындай жакшы тил билгендер аз болуп атпайбы азыр, баягы бир нерсени жакшы которо алган, мисалы. Элдин көбү мындай азыр карасам кичине түшүнөт, сүйлөйт, бирок андан тереңирээк билгендер уже башка жакта иштешет, бош эмес. Мисалы мен кээде азыр өзүмдүн кээде жумушума да котормочуларды издеп калдым, аябай кыйын да табыш. Бошмун деген котормочунчу. Ошондой болгон. Азыркы учурда анда мындай бошмун, мен котормочумун дегендерде жумушсуз отурбайт экен да алар. Ооба, кайсы тил болбосун. Азыр эми Кыргызстан англисче эле эмес, башка көп тил менен баарлашкан өлкөлөр менен иштеп калбадыбы? Мисалы Кытай менен иштейбиз, Корея менен иштейбиз азыр. Корея менен карым-катнаш аябай чоң. Европанын кээ бир өлкөлөрү менен иштешет биздин өлкөдөгү фирмалар, мамлекеттик органдар дегендейчи. Анан ошон үчүн тил билген адамга сөзсүз жумуш болот да. Керек болсо мен университетте окуп жүргөндө японча да окуп калдым 1-2 жылдай. Японча билсең дагы мүмкүнчүлүктөр аябай көп да. Мисалы Японияга барып келсе болот. Ар кандай программалар бар. Ошон үчүн тилди билген адам мындайча айтканда көчөдө калбайт да. Тилдин кайсы тил эмес, англисчеби, кытайчабы, менин оюмча кандай гана тил болбосун, өзүнүн жолун таап кете алат да адам. Жакшы. Эми ушул азыр ушул окутуу ыкмасына келсек, негизи кандай окутуу ыкмасын сунуштайт элең? Мисалы командада чогуу окуу, жеке окуу, онлайн окуу, мына азыр онлайн окуулар көбүрөөк басым жасалып аткандай. Анан күн сайын барып окуу, же болбосо жумасына 3 жолу барып окуу, жеке өзүң изилдөө кайсынысы сага жакыныраак? Мага мындай көбүнчө жалгыз эмес, бирок бир 4-5 кишинин тобу менен окуган жагат да. Көп эмеспи? 4-5 киши. Анткени мисалы мен өзүм мындай уялчак болгондуктан көп кишинин арасында мен сүйлөгүм деле келбейт, унчукпайм. Сураса жооп берем дегендейчи. Тилди окуп атканда андай мүнөз жардам бербейт да негизи. Сен аякта жулунуп турушуң керек, сүйлөп калышың керек дегендейчи, колдонуп калышың керек тилди. Анан тил менин оюмча башка жанагындай кол эмгек сыяктуу устачылык, жана эме дейт го, жана бир нерсе темирди ширетип иштегендер, сварщиктерди канча көп кылсаң, ошончо жакшы үйрөнөсүң да, ал кесиптичи. Анан тил деле ошондой, тилди колдонбосо адам унутат. Мисалы мен французчамды ушунчалык жакшы билчүмүн, азыр унутуп деле калдым да, колдонбогон үчүнчү. Америкада мен 1 жылдай жашап жүргөндө керек болсо кыргызчаны унутуп келгем да. Бир айдай мындай кыргызчаны жакшы сүйлөй албай. Көрсө тилди колдонбосок биздин мээбиз акырын ал немени өчүрө баштайт экен да, бул сага кереги жок депчи. Биздин мээбиз аябай прагматичный болот экен да. Кайсыл нерсе керек болсо ошону биринчи орунга коет дагы, кереги жок нерселерди мындай четке артка жылдыра баштайт да. Ошон үчүн практиканы, ушу тилди колдонуп калганга
шарт канчалык көп болсо ошончо адам бат үйрөнөт. Ошон үчүн мисалы англис тилден сабакка барып атканда баардык окуп аткандарга мүмкүнчүлүк бирдей берилген жерде окуш керек. Сүйлөгөнгө да мүмкүнчүлүк бар. Мисалы жазып же окуп же эмнени гана кылбасын, ошонун баардыгын бирдей колдонуп алганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Ошон үчүн мен бир 4-5 кишиден турган группада окуган мага жагат. Анткени ар бирөөнө убакыт жетет, болушунча жетет, мындай баардыгына тең мүмкүнчүлүк болот дегендей. Экинчиси, бизде Советский Союздан калып калганбы, тил окутууну бизде дайыма грамматика менен эле окута берет да андай. Анткени тил окутканда бизде кыргыз тилди төрөлүп, анан сүйлөп жүргөндөргө окутат. Орусчаны да биз кичине чактан баштап сүйлөгөндү билгендиктен мектепке келгенде бизге грамматиканы эле берет да. Туура сүйлөгөндү, балким сөз байлыгыбызды кеңейтип башташат, бирок көбүнчө эле грамматикага акцент кылат. Анткени биз сүйлөгөндү, укканды билебиз. Англисчени биз сүйлөгөндү да билбейбиз, укканды да билбейбиз, туурабы жазган баардыгын билбейбиз да. Ошон үчүн тилдин ушундай өзгөчөлүгү бар. Сен биринчи аны сүйлөп үйрөнөсүң, туурабы? Мисалы, кичинекей балдар А деген тамгадан баштабайт да. А деген тамгага чейин ал бала сүйлөп калат. Ошон үчүн сүйлөө биринчи орунда туруш керек да. Сүйлөгөндү үйрөнсөң, сен билген сөздөрдү колдоно баштайсың. Жаңы бир грамматикалык эрежелерди үйрөнсөң, аны да колдоно баштайсың. Сүйлөй албасаң, колдоно албайсың. Мисалы бизге мектепте мен англисче окуган эмесмин дей албайм, окугам, бирок грамматиканы эле бере берген да бизге. Грамматиканы эле бере берген. Сүйлөгөнүбүздү көп өнүктүргөн эмес, укканыбызды көп өнүктүргөн эмес. Ошон үчүн мен баягы грамматический эрежелерди билем, бирок ал эрежелерди колдоно албайм. Балким менин сөз байлыгым бар, бирок ал сөздөрдү бириктирип сүйлөй албайм, анткени антип бизди окуткан эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, бирөө немени тандаганда бул жерде мындай сүйлөгөнгө жакшы мүмкүнчүлүк берет экен. Баягы англис жана носитель языка деп коет, ошол тилдин алып жүрүүчүлөр менен баарлашуу же болбосо алардын жок дегенде сүйлөгөндөрүн укканга мүмкүнчүлүк берген жерге барыш керек. Анан окуганды, жазганды албетте үйрөткөн жерге барыш керек да. Башындачы. Анан эгер жакшы сүйлөтпөсө, анда барбай эле коюш керек ал жерге. Азыр көп да жерлер. Анан силерди кыйнап, ошол үйрөнүп аткан нерселерди колдонгонго түрткөн жерге барыш керек. Мисалы, мен англисчени ошол башка окуучулар менен чогуу окугам да, башка студенттер менен жалгыз окуган эмесмин. Анан мисалы бир жуманын ичинде биз толтура нерселерди үйрөнөбүз. Анан мен ошолорду колдонуш үчүн Америкада ошол кезде менин классташым окуп жүргөн. Ал экөөбүз сүйлөшүп алганбыз да. Мен сага кат жазып турайын, сен мага жазып тур депчи. Биринчиден жөн эле баарлаштырбайт, экинчиден англисче мага үйрөнгөнгө жардам бер деп мен андан сурангам да. Мен кадимкидей эле дептеримди алып келип алып, бул жумада эмне үйрөндүм деп отуруп алып, ошонун баардыгын атайлап колдонуп сүйлөм кат жазчумун жумасына бир жолу. Антпесе мен аны колдонбой эле дептерде эле кала бермек да. Үйрөнгөн фразаларды, үйрөнгөн сөздөрдү, жаңы грамматикалык бир эрежелерди колдонуп калайын деп, ошонун баарын колдонуп отуруп, муну эмне деп колдонсом деп кат жазчумун да, жумасына бир жолудан. Ал мага жазып ичи, мен ага жазып турчумун. Ошол мага аябай жардам берген да, тилди колдонгонгочу. Ошон үчүн силерди тил үйрөнүп аткан нерсеңерди кыйнап колдонгон жерге барса, менин оюмча ийгилик көбүрөөк болот да. Жакшы. Бул жерде мисалы досуңа кат жазып, анан ал жооп берчү да. Мына бүгүнкү күндө мисалы ошол тилди үйрөнүп атканда англис тилин өз эне тилиндеги, мисалы англичандар менен, ошол европалыктар менен сүйлөшкөн жакшыбы, же
өзүң менен эле тектеш мындай таанышың менен эле сүйлөшө берген жакшыбы, кайсынысы? Жок, менин оюмча ошол чет өлкөлүктөр менен сүйлөшкөн аябай жакшы да. Мм. Анткени алар эгер өзгөчө алар орусча, кыргызча билбесе, айла жок сүйлөшүш керек болот да. Мисалы Анда балдар ошентип үйрөнөт да тилдичи. Мисалы кыргызча сүйлөп жүргөн баланы орусча садикке берип койсоңор, ал айла жок үйрөнөт. ооба. Ошондой средага түшүп калган үчүнчү. Ага мындай жашоодо выживание керек да, туурабы? Жеңип чыгыш керек. Ошол өзүнүн ордун табышы керек ошол садиктечи мисалы, бала бакчада. Ошол сыяктуу эле биз чет өлкөлүктөр менен жолукканда бизде чоң барьер болот да. Мисалы мен кичинекей чакта чет өлкөлүктөрдү анда санда көргөн үчүн көргөндө эле биз калтырап титиреп эле билген болгон англисчемди унутуп калчумун да. Анан кийин билдим алар менен сүйлөшкөн биз үчүн неме да, баягы мурун кылып көрбөгөн нерсе, ошону кылабыз. Алар биз менен сүйлөшө албагандыктан айла жок биз сүйлөшүбүз керек. Биз бир аз болсо да алардын тилин билебиз дегендейчи. Анан колдонуп баштайбыз. Биз кыйнап сырттан бир таасир келип атат, биз айла жоктон колдонуп атпайбызбы ал билимдичи. Ошон үчүн тескерисинче аябай жакшы да. Алар менен сүйлөшкөнчү батыраак эме болот. Батыраак жыйынтык чыгат, Жакшы. Канат, азыр балаң жаныңда окшойт, Жаңы эле кетишти мектепке. Кетиштиби? Жетишпей калдым да. Канаттын баласы дагы англисче, анан французча сүйлөчү беле? Жок, алар азыр мен кичинекей чактан бери ошо англисче сүйлөп келатпайм алар менен. Англисче, орусча, кыргызча сүйлөшөт азыр. Англисче. Англисчени мисалы балаң жакшы эле үйрөнүп калды да. Канча жылдан бери үйрөтүп келатасың? Төрөлгөндөн бери эле мына бирөөсү 8ге чыкты, бирөөсү 7ге чыкты. Төрөлгөндөн баштап эле мен жалаң англисче сүйлөйм аларга. Келинчегим жалаң кыргызча сүйлөйт. Ал бала бакчага атайын орусча сүйлөгөн бала бакчага бергенбиз да. Эң сонун, эң сонун. Анда ушундай кылган туура турбайбы, Эң туура экен. Азыр деле мисалы биз ар бир үй бүлөдө эки тилде сүйлөп атпайбы, орусча, кыргызча. Ооба. Ошону үйрөтсөк болот экен. Анан менин туугандарым баары эле ыйлай берет да, менин балам орусча сүйлөп калды, кыргызча сүйлөбөйт депчи. Анан мен баласынан эмес, ата эненин өзүнөн көрөм да. Демек ошентип үйрөтүп койгон. Өзү ошого жол берип койгон дегендейчи. Анткени мен өзүмдүн тажрыйбамдан көрдүм. Мисалы биздин үйдө менден башка эч ким менен англисче сүйлөшпөйт буларчы. Кичинекей чагынан эле. Анан экөө тең бир 2,5-3 жашта экөө тең мен сүйлөбөйм деп англисче сүйлөгүсү келген жок. Анткени кыргызча жеңил да, кыргызча көбүрөөк билишет. Ооба. Керегин баары кыргызча. Анан менен эле келип эле англисче сүйлөгүсү келишкен жок да башындачы. Мен англисче сүйлөсөм кыргызча жооп беришет, же мага келип кыргызча сүйлөп башташат. Анан мен кыргызча түшүнбөгөн адамдай болуп эле эмне дейсиң деп эле такыр жооп бербей койчумун да. Кыргызча. Анан алар айла жок анан англисче мага эмнени каалап атса айтышчу да. Керек айла кеткенде жаңсашчу, эгер сөзүн билбесечи, мону каалап атасың деп анан айтып койчумун да. Ооба, ошону берчи мага деп. Же болбосо айласы кеткенде такыр сүйлөгүсү келбеген бир убакыт болчу да, өзгөчө кечинде чарчаганда мамасын, апасын ээрчитип келип мого айтып койчу, моуну алып берсин деп ошондой жолдорду кылчу, бирок жүрүп отуруп алар айла жок менен англисче сүйлөгөнгө туура келгендиктен үйрөнүп кетишти да. Анан келинчегим да мен дагы тилдерди аралаштырбаган үчүн алардыкы эки тил бири бирине байланышпай эки башка, бирок бирдей деңгээлде өнүктү да. Эң Мисалы сонун. силер үйдөн орусча үйрөткүңөр келсе, же кыргызча үйрөткүңөр келсе, азыр ошо кыргызча проблема болуп калбадыбы? Үйдө бирөө сөзсүз төрөлгөндөн баштап жалаң кыргызча сүйлөш керек экен. Башка эч бир тилди аралаштырбай. Экинчи адам жалаң орусча сүйлөш керек экен. Коркпош керек экен, мээси айланып калат, анан түшүнбөй калат. Мээси айланса, биздин балдар 3 тилден мээси айланып калмакта азырчы. Баланын мээси аябай Кудай ошентип жараттыр. Баланын мээси керек болсо 4 тилди деле түшүнүп кетет экен. Эгер үйдө 4 киши болсо, 4 башка тилде сүйлөсө, 4төн тең эле бирдей өздөштүрүп кетет экен да. Аябай жакшы. Анан биздин убактыбыз дагы азайып келатат. Карамабызда болгон аз эле мүнөттөр бар экен. Ошондо бизге биринчи күчтүү каалоо керек экен. Экинчиден ошол
убактыңды толугу менен ошого жумшап, эс алууну, достор менен байланыш, мунун баардыгын токтото туруш керек экен, англис тилин жолго салган чакта. Анан үчүнчүдөн үчүнчүдөн тилдин менин оюмча ар кайсы бөлүктөрү бар да. Сүйлөө, жазуу. Ошонун баардыгын бирдей колдонгонго, бирдей үйрөнгөнгө жардам берген ыкмаларды колдонуш керек. колдонуш керек, жакшы. Бирок Анан сүйлөгөнгө акцент кылыш керек да. анан дагы бир сонун ойду айттың, баланын башы айланбайт экен. Мисалы, мен билем Швейцарияда 4 тилде мектепте окушат да. 4 тилде. Менин билишимче. Же жаңылып атамбы? Ооба, аякта өзүлөрүнүн тил Швейцарияда французча да билиши керек, немисче да билиш керек, анан өзүлөрүнүн тили бар. Анан англисче. Болуш керек. Жакшы. Жакшы, эми сүйлөшө берсек дагы убактыбыз тарып калды. Ошондуктан мен ыраазычылык билдирем ушул убактыңды бөлүп биз менен чогуу маектешкенге, бир убакыт тапканыңа. Анан жакшы. Үй бүлөңө бакыт каалайм, тынчтык каалайм. Сөзсүз түрдө мынакей ушундай болуп айланаңдагы инилерге, тууган журтка, коңшу колонго, досторго таасирленип жүрө бер. Канат деген байкеңди, канат деген абагыңды карачы. Мына деп айткан сөзүнүн өзү эле канчалык күчтүү, таасирлүү да. Анан жакшы, үй бүлөңө салам айт бизден. Ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, сиздер менен чогуу мынакей котормочу Канат Калмакеев менен биз маектеше алдык. Канат, анда сага жакшы күн. Рахмат. Кызматта болсо, рахмат. Кызматта болсо Канат Алманбетов болду.